Салам достор, бул Тез кино каналы. Сиздерге бүгүн семейный план аттуу тасманы баяндап бермекчимин. Эгерде бул кызыктуу тасманы көрүүгө даяр болуп калсаңыз, биз баштадык. Тасманын башында унаа сатуучу салондо иштеген эң мыкты адис биздин каарман Ден менен таанышабыз. Ал сатуучу жөндөмүн пайдаланып, спорт унаасын улгайган кишиге сатып, кесиптештерин дагы бир жолу таң калтырды. Ден менен кесиптеш болуп иштеген Хелк аттуу каарман да бар болчу. Ден Морган үй бүлөгө бекем жана кошуналары менен аябай жакшы мамиледе болгон киши экендигин билебиз. Кийинки кадрларда Дендин аялы Джессика Морган жана алардын балдары Нина, Кайл жана Макс Моргандар менен таанышабыз. Нина ата-энесинин сөзүн укпастан алар менен теңме-тең айтышып, кайдагы бир Тревор аттуу жигитинин сөзүнө кирген 17 жаштагы кыз болсо, Кайл компьютер оюндарын жакшы көргөндүктөн Ден бул нерсеге чектөө койсо, ал Самир аттуу бала менен достошуп, анын үйүнө күндө эле бара бергендигин билебиз. Ден баласы компьютер менен эмес, адам менен достошкондугуна сүйүнүп жүрсө, бул шүмшүк Самир менен дос болбой эле ага акча төлөп компьютер оюндарын ойнойт экен. Бирок Кайл Киллбой аттуу кайман аты менен интернет тармактарында белгилүү оюнчу болгондугун билебиз. Үйлөнгөн күнүн белгилөө үчүн паркка келген Ден менен Джессиканын сөзүнөн, Ден баардык нерсеге план түзүп, ар дайым баарыны бирдей кылып, жыл сайын үйлөнгөн күнүн да белгилеш үчүн ушул паркка келерин түшүнөбүз. Джессика Денге кайрылып, мен бул нерсе үчүн сени жакшы көрөмүн. Бирок кээде окшошкон күндөрдөн тажап, баары бирдей болбостон капысынан саякатка да чыгып турсак жакшы болмок деп өз оюн билдирет. Анда Ден балдардын окуусу жана достору ушул жерде деп жооп берип, американский горки аттуу аттракционго түшүп жыргап көңүл ачышат. Андан соң Ден менен Джессика 18 жыл мурун дал ушул паркта жолуккандыгын эстеп жашыкканда, парктагы тентек балдар аларды сүрөткө тартып алышат. Дендин сүрөттү өчүрүп коюу суранычын укпастан, ал сүрөттү интернет тармактарына жүктөп салат. Анда Ден дагы бир жолу сүрөттү өчүрүп салууну суранса, кайрадан аны шылдыңдашып, ичип жаткан суусундугун башына коюп, бул нерсе менен эле токтобостон Дендин аялынын үстүнөн да күлүп өтүшөт. Ал нерсеге аябай ачуусу келген биздин каарман тентек баланы көтөрүп чабып, көк турсийсин көрсөткүсү келип, бирок эмнегедир сабыр кылып, аларга унчукпастан кетип калат. Жолдо ойлонуп бараткан Денге аялы Джессика кайрылып, сен туура эле кылдың, мен сенин мушташыңды каалаган эмесмин дейт. Бирок Джессиканын үнүнөн анын өкүнүчү бар экендигин түшүнүүгө болот эле. Үйүнө келип булганган денесин тазалап жуунгандан кийин Ден Макстын памперсин алмаштырууда дагы чыныгы адис экендигин билсек болот. Эртеси күнү бокс кружогуна барган Джессика саякат тармагында иштеген Гвен аттуу кыз менен таанышат. Гвен бул шаарга мурдагы жигити менен жолугууга келгендигин айтат. Ошентип ал экөө шериктеш болуп машыгып жатып, Джессика капысынан Гвендин кулагынан манты чыгара урат. Машыгуудан кийин Джессика Гвенден кечирим сурап, ал экөө сүйлөшүп отуруп, Джессика жолдошу Ден үйүнөн эч жакка чыккысы келбегендигин жана бул шаарды аябай жакшы көргөндүгүн айтып, окшошкон күндөрдөн тажагандыгын жана саякатка чыгууну каалагандыгын билдирет. Анда самолетко кечигип жаткан Гвен, саякатка чыгууну чечсеңер мага коңгуроо кылгыла деп визиткасын калтырып кетет. Ал учурда Ден кичинекей Макс менен дүкөндө жүргөн болчу. Өздөрүнө керектүү бир нерселерди алып жүргөн ата балага бир кылмышкер келип кол сала баштайт. Өз шаарынан алыс кетпей жөнөкөй жашоодо жашап жүргөн Ден кылмышкерге кайрылып, көкме, кой отур, баламды алып коеюн десе болбой эле жанагы кылмышкер Денди өлтүргөн аракет кылып жатты. Анда биздин каарман ал жердеги адамдардын баарыны таң калтырып, кылмышкердин айласын кетирип, укмуштуудай мушташа баштады. Атасы акробат болуп айланып жаткандыктан каруселге түшкөндө эле кичинекей Макс жыргай баштайт. Кылмышкердин айласын кетирип, анын ээсин оодарган соң баласына памперс сатып алып, адаттан тышкары унаасын аябай каттуу айдап келип, кошуналардын баарын таң калтырып, үйүнө келип жашырып койгон бир сумканы алып чыкса, анын ичинде курал менен иштөө мөөнөтү өтүп кеткен үй бүлөсүнө жасалма жасалган паспорттор да болот. Сумканын жанында жашырылган Дендин толтура акчасы да бар экен. Биздин каарман жасалма паспорт жасаган өзүнүн бир эски таанышына коңгуроо кылып, үй бүлөсүнө жана өзүнө жаңы жасалма паспорттор керектигин айтса, ал киши МакКефри аттуу адам Денди издеп жүргөндүгүн айтып, Ден мурун өкмөттүк адам өлтүргүч болуп иштегендигин үй бүлөсүнө дагы деле айта электигин билет. Көрсө жанагы парктагы тентек балдар Дендин сүрөтүн интернетке чыгарып салгандыктан МакКефринин адамдары Денди табып келишиптир. Ошол себептен бизге жаңы паспорттарды 3 күндөн кийин Вегаска алып кел, мен сага 5,5 миллион акча беремин. Үй бүлөмө мурун ким болуп иштегендигимди жолдо айтып беремин деп жакшы көргөн үйүнө таштап кетүүнү туура көрөт. Ошентип керектүү буюмдардын баарын алып, сүйүктүү үйү менен коштошкон Ден журналистикалык кружогуна катышкан кызы Нинаны издеп келсе, ал жерде окуган окуучулардын бири Нина журналистикага 3 айдан бери келбей койгондугун айтат. Анда Ден Нина кайсыл жерде деген суроосуна жооп бербейм деген кызга акча берип, под трибунами. Кызы кайсыл жерде экендигин билип табып келсе, Нина жөн эле достору менен сүйлөшүп отурган экен. Айтмакчы, Ден кызыны Фасолинка деп эркелетип атачу. Ошондуктан Ден жаштыгында таласта чоңойгон окшойт деп ойлоп калдым. Нина журналистикалык кружогун таштагандыгына атасы нааразычылыгын билдирсе,
Журналистиканын келечеги жок экен деп Нина дагы эле жанагы сүйүктүүсү Тревордун сөзүн сүйлөй баштайт. Анда Дэн убакыт жок, кетишибиз керек, менин силердин баарыңарга сюрпризим бар деп. Нинанын сөзүнөн шахмат кружогунда болуш керек болгон Кайл Самирдин үйүндө экендигин билет. Самирдин үйүнө шашып келген Дэн баласы Самир менен дос болбой эле ага акча төлөп компьютер оюндарын ойноп жүргөндүгүн билет. Балдарын алган Дэн биз саякатка Вегаска барабыз. Бул сюрпризди апаңарга айтканда саякатка чыгып жатканыңар үчүн кубанганыңарды көрсөтпөсөңөр апаңарды да алдап жүргөнүңөрдү айтамын дейт. Ошентип Джессиканын жумушуна келип, сен өзүнөн өзү капысынан болгон нерселерди саякатка чыкканды жакшы көрөм дедиң эле. Мен сени уктум. Азыр болсо мен буюмдардын баарын даярдап келдим. Баарыбыз чогулуп Вегаска саякатка кетебиз дейт. Анда Джессика мен мынчалык капысынан болот деп ойлободум эле. Жумушуму кантип таштап кетемин деп. О, я так счастлив. Бирок балдарынын жасалма кубангандыгын жана Дэндин өжөрлүгүн көрүп, мен сени тааныбай турам, сен башкача болуп жатасың десе, анда Дэн сен ишенип кое бер, өзгөргөн Дэнди жакшы көрүп каласың деп Джессиканы көндүрөт. Мы едем в Вегас. Бирок Дэн самолет менен эмес, унаа менен саякатка чыгууну көздөгөн эле. Бул нерсени үй бүлөбүздүн ынтымагы үчүн жакшы болот деп түшүндүрөт. Ошентип саякатка жөнөгөн биздин каармандар унаа токтотуучу жайдан чыгып жатканда аларды аңдып келген МакКефринин адамдарын Дэн байкап калат. Анда биздин каарман алардын айласын кетирип, үй бүлөсүнө да билдирбестен аларды башка жолго салып, өзү болсо Вегаска чыгып кетет. Жолдо баратып, үй бүлөбүздүн биримдиги жана ынтымагы үчүн жакшы болот деп баарыны шок кылып, телефондорду чогултуп сууга ыргытып жиберет. Ошол себептен бир дүкөндөн токтоп, банктык картасында колдонбостон толтура акча берип, 100 жылдан бери колдонулбай жаткан жолду көрсөтүүчү картаны сатып алат. Ал учурда МакКефри адамдары менен Дэндин үйүнө келишкен болчу. Ал жерден эч кимди таппагандыктан Дэн үй бүлөсүн коркутуп албаш үчүн унаасын алмаштырбайт деп алар айдап жүргөн унааны издей башташат. Кечкирип жолдогу мейманканада түнөп калууну көздөп токтогон жерде Кайл менен Нина сүйлөшүп жатып, Кайлдын сөзүнөн Нина жигити Треворду жолуктурайлык да аябай жакшы кыз болгондугун билебиз. Ошол учурда Килбой кайманаты менен белгилүү болгон Кайлды бир кыз таанып калып, ал менен сүрөткө түшкөн кезде бул окуяны көрүп калган Дэн бул жерде бош орундар жок экен деп жалган айтып жолун улантып кетишет. Жолдо наушниктен угулган жагымдуу музыканын коштоосунда Макс менен Дэнден башкасынын баары уктап жатышкан болчу. Ал эми МакКефринин адамдары биздин каармандарды табып келишкен экен. Аны байкаган Дэн музыканын үнүн бийигирээк көтөрүп, кылмышкерлер менен согушуп жатса, алардын биринин аткан огу унаанын айнегине тийип, биздин каармандарды токтотууга аракет кылып жаткан МакКефринин адамдарын биринин артынан экинчисин жок кылып жаткан атасына суктанган Макс куралын түшүрүп алган атасына сүт ичкен бөтөлкөсүн курал катарында берип, Макс менен Дэн кылмышкерлердин баарынын айласын кетирип үй бүлөсүнө билдирбестен жеңүүчү болуп чыгат. Ошентип Дэн түнү менен токтобостон унааны айдап, кызы Нина окууга тапшырам деп жүргөн окуу жайга келип токтошот. Нина болсо жигити Тревор ушул окуу жайда окугандыгы үчүн бул нерсени көздөгөн экен эле. Ага жинденген Джессика Нина менен дагы бир жолу урушуп, бирок Дэндин айткандыгына макул болуп, ал окуу жайды көрүп кетүүнү көздөшөт. Джессика окуу жайдагы болуп жаткан ярмаркада студенттик күндөрүн эстеп, аябай өзгөчө өнөрлөрүн көрсөтүп, Дэнди жана балдарын таң калтырып, Дэнге мен сен менен жолукканга чейин кандай болгонумду билбейсиң да деп мактанып өтөт. Дэн МакКефринин кишилери келсе, аларды байкабасын деп үй бүлөсүнө ошол жерде экскурсия өтүп жаткан адамдарга кошуп коет. Башында жок болуп, бирок кийинчерээк алардын арасында пайда болгон бир немис кишини байкаган Дэн жүгөрү менен бизнес кылам деген сөзүнө ишенбестен аны жакалап турган кезде аялы Джессика келип көрүп калса, аялы түшүнбөгөн немис тилинде ал кишиге кайрылып, Джессиканы таң калтырат. Джессика кеткенде ал кишинин чемоданын ачып көрүп, чындап эле жүгөрү менен бизнес кылган киши экендигин түшүнөт. Ошол кезде кайдан жайдан куралчан 2 метрлик бир киши пайда болуп, биздин каарманды өлтүрүүгө аракет жасай баштады. Ал учурда Дэндин үй бүлөсү башка адамдар менен экскурсия өтүп жаткан болчу. Дэн кылмышкер менен аябай көпкө согушуп, бирок акыр аягы анын айласын кетирип жеңүүчү болуп чыгат. МакКефринин дагы башка адамдары келиши мүмкүндүгүн билген Дэн окуу жайдан батыраак кетели деп жатса, Нина жигити Тревор менен жолугууга кеткен экен. Сүрдөнүп жана сүйүнүп келген Нина жигити Тревор аны жөн эле алдап башка кыз менен бирге жүргөндүгүн көрүп, ага аябай жинденип, эки көзү жашка толуп ата-энесинин жанына келсе, Нинага азыр акыл үйрөтүү ашча болорун түшүнгөндөн денеге зыян келтирбестен бирок аябай оорутуучу жөндөмүнү үйрөтүп жиберет. Анда Нина кайра Треворго келип, атасы үйрөткөн жөндөмдү жөнгө салып, Тревордун колун аябай каттуу оорутуп, ага унутулгус сабак берип кетет. Бул нерсеге бактылуу болуп, Нинанын кайрадан көңүлү көтөрүлүп келсе, Джессика Дэндин Нинага эмне дегендигин билбестен, бирок ал нерсеге аябай каттуу кубанып жолго чыгып кетишет. Джессика ок тийген айнекти байкап калып, эмне болду деп сураганына, Дэн каттуу жүрүп бараткан фуранын дөңгөлөгүнөн таш учуп келип тийгенде жалган айтып коет.
Ошентип узун жол жүргөн биздин каармандардын үй бүлөлүк ынтымагы бекемделип, Дэн Нинага анын журналистикалык жөндөмү да аябай күчтүү экендигин билдирет. Кечкирип мейманканада эс алып жатышып, Дэн менен Джессиканын ортосунда махаббатизация болуп, алардын сүйүүсү да күч алат. Эртеси үй бүлөсүндө чындыкты кантип айтам деп даярданып жаткан Дэндин жанына баласы Кайл келип, Кайл жактырган компьютер оюндарын сүйлөшүшүп, ал жердеги лазертак оюнун ойноп мелдешүүнү жетишет. Кайл жеңсе кайрадан компьютер оюндарына кайтып, ал эми Дэн жеңүүчү болсо, Кайл компьютердик оюндарын таштап, Дэн менен 6 ай бою топ ойношу керек болот. Ошентип биздин каармандар күч сынаша баштаганда, Дэн адам өлтүрүү боюнча адис болгондуктан 2 жолу баласын жеңсе, бул нерсеге ачууланган Киллбой оюндагы жөндөмдөрүн колдонуп, атасын да 2 жолу жеңип алат. Бирок Дэн чыныгы адам өлтүргүч болгондуктан акыркы жана 3-чү жолу да баласын жеңип алды. Андан соң биздин каармандар жолун улантышып, көптөгөн чакырым жол жүргөндөн кийин Вегаска да жетип келишет. Андан соң Дэн жанагы паспорт жасаган таанышы менен жолугуп, ага толтура акча берип паспортторун алып кетет. Джессикага бүгүн чындыкты айтып беремин деп аялы менен даярданып, жасанып, балдарыны эч жакка чыкпагыла деп өздөрү эс алууга жөнөгөндө, кулагы жок Нина менен Кайл кичинекей Максты алып Вегасты көрүүгө жөнөшөт. Дэн менен Джессика кумар ойноочу казиного келгенде, МакКефринин адамдары биздин каармандарды табып келгендигине күбө болобуз. Дэн дегенде Джессикага чындыкты айтып берейин деп аны ресторанга алып келип, болгон чындыктын баарын айтып берейин деп жатканда, бир Джессика аны токтотуп калса, андан соң француз тилинде кайра-кайра сүйлөгөн официант токтотуп, Оставьте нас с женой в покое. 18 жылдан бери жашырган чындыкты айта албай аткан Дэн бул нерсеге ачууланып, официантты француз тилинде тилдеп, Джессиканы дагы бир жолу таң калтырат. Джессика сен француз тилин кайдан билесиң десе, окуу жайда үйрөнгөнмүн деп, айта албай жаткан чындыктын баарыны француз тилинде айтып салат. Француз тилин түшүнбөгөн Джессика аябай таң калып, сен чынында эле өзгөрүп кеттиң деп сүйүнө баштайт. Эмне деген болсоң да мен аябай кубанычтамын деп өз ыраазычылыгын билдирген аялын көргөн Дэн дагы айта албай калат. Ал учурда Кайл, Нина жана Макси өз алдынча көңүл ачып жүрүшүп, Кайл Вегастагы компьютер оюндары боюнча жарышты көргүсү келип, ал эми Нина Кайл менен чогуу барууга аргасыз болот. Ал жерден жарышка катышып жаткан оюнчулар биздин каарман Киллбойду таанып калып, ал менен таанышып, оюнчулардын бири Нинаны жактырып калып, биздин команда баары бир жеңилет деген ою менен Киллбойду өзүнүн ордуна чыгарып коет. Ал Нинадан сенин балаңмы деп Максты сураса, жок, мен аны капустанын арасынан таап алдым деп тамашалашып, экөө сүйлөшүп кетишет. Ал эми Киллбой өз жөндөмдөрүн көрсөтүп, атаңдаш командага мүмкүнчүлүк бербестен ал жерден жеңүүчү болуп чыгат. Ошол учурда эс алуусун улантып, кумар оюндарын ойноп жеңүүчү болуп жаткан биздин каармандар балдардан кабар алууну туура көрүп, Дэн жашаган жерине коңгуроо кылса, телефонго эч ким жооп бербегендиктен алар эс алуусун таштап, жашаган жерине кайтып келүүнү жетишет. Кайл менен Нина жаткан кроватына адам жаткандай кылып элес кылып кеткен болчу. Ошол себептен Дэн менен Джессика балдары үйдө уктап жатышат экен деп ойлоп калышат. Анда сүйүүсү күчөгөн Джессика романтикалык атмосфера кылгысы келип, ал жердеги жарыктарды караңгылатканда, МакКефринин адамдары ок чыгарууга аракет кылып жатканда, лазердин жарыктыгынан байкап калган Дэн эки кылмышкердин айласын кетирип, биринин артынан экинчисин жок кылат. Ал эми үчүнчү кылмышкер Джессиканы кармап алып, ал эмне болуп жаткандыгын түшүнбөй жаткандыгы аз келгенсип, биздин каармандын чыныгы аты Дэн эмес эле Шон экендигин билип шок болот. Кылмышкер, мен биринчи сени өлтүрөмүн, андан соң аялыңды өлтүрөм. Ал эми менин жардамчым болсо, Hyper X'теги сенин балдарыңды өлтүрөт деп план түзүп жатканда, бул планды жактырбаган Дэн бычак менен кылмышкердин көзүнө атып өлтүрүп салат. Бычак атууну таластык жакшылык байкеден үйрөнүп алган окшойт. Андан соң Джессика менен Дэн балдары үйдө эместигин түшүнүп, Hyper X'ке аларды алып кетүүгө бара жатышканда, Дэн баардык нерсени түшүндүрүп берем деген сөзүн укпастан Джессика аны урушуп жатты. Ал учурда командасындагы адамдардын баары жеңилип, атаңдаш команданы өзү жалгыз жеңген Кайл жеңишин майрамдап жаткан болчу. Ошол кезде Дэн менен Джессика келип балдарын алып кетип жатканда, ал жерде МакКефринин адамы аңдып жүргөндүгүн көрөбүз. Дэн балдарына бул шаардан бүгүн кетишибиз керек, Джессикага үйлөнгөнгө чейин мен адам өлтүрүш болуп иштегенмин десе, Кайл менен Нина ага ишенбестен, сен үйдөн чыкпаган жөнөкөй эле адамсың да деп күлө башташат. Бирок куралчан кылмышкерди жана курал кармаган атасын көргөндөн кийин алардын ою бат эле өзгөрүп калат. Артынан чыккан кылмышкерлерди Дэн өзүнүн жөндөмүн колдонуп, аларды жок кылып, чыгып бараткан адамдардын арасына аралашып качып кетет. Кийинки кадрларда Дэн Морган үй бүлөсүнө баардык чындыкты айтып, болгон нерсенин баарыны түшүндүрүп берип жаткандыгын көрөбүз. Дэннин сөзүнөн ал мурунку жашоосунда террорист сыяктуу жаман адамдарга каршы болуп, акыркы күндөрдө кошкондо толугу менен 43 адамды өлтүргөндүгүн билебиз. МакКефри Дэнди жумушка алгандан кийин өз атасындай болуп калгандыгын, башында террористтерге каршы болуп, бирок кийинчерээк акчага алданып,
колундагы адамдарды алардын катарында денди дагы жалданма адам өлтүргүч катары колдонуп жүргөндүгүн айтат. Бул нерсени билгенден кийин Шон атымды ден кылып өзгөртүп, ал үй бүлөмдү таштап кетип калганмын десе, балдары атасынан бул нерсени кабыл кыла албай ага болгон таарынычын айта башташат. Анда ден мен баардык нерсени ойлонуштуруп койдум, булар силердин жаңы паспортторуңар деп. Эртең бул шаардан учуп кетебиз десе, балдары ден чындыкты жашырып жүргөндүгү үчүн аябай жинденип кетип калышат. Ал эми Джессика денге кайрылып, сен мага чындыкты айтсаң, мен башка бирөөгө айтып салат деп ишенбей жүрдүңбү деп ага болгон таарынычын билдирип, биз бул жерден кетебиз, а сен болсо өз жумушуңду өзүң кыла бер деп кетип калат. Андан соң жанагы бокс кружогунда таанышкан Гвен аттуу кызга коңгуроо кылып, биз үй бүлөбүз менен саякатка чыгайын деп жатабыз деп андан жардам сурайт. Эртеси ден үй бүлөсүнө менсиз жүрсөңөр кооптуу болот десе, Джессика денге кайрылып, анда сен коопсуз кылып кой, бирок андан соң биздин көзүбүзгө көрүнбөй эле кой деп кетип калышат. Джессика балдары менен Гвен айткан дарекке келгенде, Гвен жеке учагы менен күтүп жаткан экен. Джессика ден менен урушуп кеткендигин билгенден кийин Гвен Баффл шаарына издеп барган мурунку жигити ден экендигин билдирет. Бул нерсени түшүнгөн Джессика балдарын алып кетейин деп жатканда Маккефри алардын алдынан чыгып калат. Андан соң Маккефри маанайы чөккөн денге коңгуроо кылып, үй бүлөсү ал менен экендигин билдирип, эски Посейдон аттуу кумар ойноочу жайга келишин буйрук кылат. Айтылган дарекке келген дендин сөзүнөн Маккефри биздин каармандын өз атасы экендигин билебиз. Я твой дедушка, Кайл. Маккефри денди өлтүрбөй эле аны кайрадан өзүнүн жумушуна кайтаргысы келгендигин айтып, бул нерсеге макул болбосоң үй бүлөңдү атып өлтүрөбүз деп денди аргасыз кылат. Андай болсо бошсуңар деп Джессика жана балдарды кетиргенде, Кайл менен Нина өз атасын кыя албай Джессикага денди куткаруусун сурана башташат. Биздин каармандар Маккефринин адамынын коштоосунда лифтке чыкканда, Кайл убакытты созуш үчүн лифттеги баскычтардын баарын басып салат. Анда Джессика да көп ойлонбостон Макстын жайлап койгон памперсин алып, кылмышкердин бетине жалпайта чабып, аны көп кабаттуу үйдүн үстүнөн таштап жиберет да денди куткарганы жөнөшөт. Ал учурда Маккефри адамдары менен учуп кетүүгө даярдык көрүп жаткан болчу. Ал эми Гвен ден менен өткөн күндөрдү эстегиси келип жатканда, ден жөндөмдөрүн колдонуп Гвенди оңой эле уктатып коет. Ошол кезде жетип келген Джессика жана балдардан ден дагы бир жолу кечирим сурап, Кайлга ар дайым техникага каршы болуп көрүнгөн атасы технологияда дагы чыныгы адис экендигин көрсөтөт. Маккефри калгандары кечигип жаткандыктан бир нерсе пландан тышкары болуп жаткандыгын түшүнүп, кайрадан келип жаткандыгын көргөн ден, биздин коопсуздугубуз жана булардан кутулуш үчүн мен акыркы жолу Шон болуп мурунку жашоомду эстешим керек деп Маккефри жана анын адамдары менен согушууну туура көрөт. Ошентип Шон дрондон көрүп айтып турган баласы Кайлдын жардамы менен Маккефринин адамдарын биринин артынан бирин жок кыла баштайт. Ал эми байланган жеринен бошонуп калган Гвен Джессика менен согушуп жаткан болчу. Ден кылмышкерлер канча көп болбосун, баласы Кайлдын жардамы менен алардын айласын кетирип, баарыны чекеден кырып жатканда, бул нерсени байкаган Маккефри дронду атып жок кылып, бирок акыр аягы баласы Шон менен бетине бет жалгыз калат. Ал учурда Джессика болуп көрбөгөндөй эрдик көрсөтүп, балдары үчүн баардык нерсеге даяр экендигин билдирип, кылмышкер кызды аеосуз өлтүрүп салган болчу. Шон Маккефри менен аябай көпкө чейин күч сынашып, бирок акыр аягы ага утула баштаганда анын үй бүлөсү келип калып, Нина Маккефриге кайрылып, сен биздин чоң атабыз болсоң, бизди өлтүрбөстөн биз менен жөнөкөй жашоодо жашабайсыңбы деп аны алаксытып жатканда, Шон бул учурдан пайдаланып Маккефринин эсин оодарат. Кийинки кадрларда арадан 6 ай өтүп, Нина абакта отурган Маккефри жөнүндө репортаж жасап, Кайл кайрадан килбой болуп компьютер оюндарын ойной баштап, Джессика спорт кружогун ачып, ал эми Шон кайрадан Ден Морган болуп банктан акча ташуучу кызматын ачкандыгын көрөбүз. Ошентип биздин каармандар тасманын аягында бактылуу үй бүлөгө айланып, күнүмдүк окшошкон жашоодо жашабастан саякатка да чыгып тургандыгын билебиз. Ушуну менен биздин тасмада аягына жетип келди. Ар бир үй бүлөдө ынтымак жана биримдик болсун. Тасманы аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат.